Муундардагы майга кошулуп жүргөн цемент сымалдар. Муундарды майлап туруучу майлардын ордун уулуу заттар каптап калган. Ар бир муун ийилчек болуп туруусу үчүн жаратылыш муундарга чоң өлчөмдөгү запас майды камтыган. 10 жаштагы баланы маани берип байкап көрүңүз. Ал кандай ийилчек, жеңил, бардык муундары мыкты иштейт. Эмне деп жооп айтышыңыз анык. Ал 10 жашта да дейсизби? Бул жообуңузга мындайча жооп айтайын. Жашы 40табы, 80деби жаш улгайышы менен муундар токсиндерге толот деген эмес. Денебизге уулардын толушуна биз өзүбүз себепчибиз. Муундарды майлап туруучу майлардын запасы өзүнөн өзү азайып кетпейт. Туура табигый тамактанып, гимнастика жасап жүрсөк, жумасына 1 суткалык ачкачылык кармоону калтырбай аткарсак, 100 жашта да денебиз оорусуз, ийилчээк болушу анык. Албетте биз табият берген тамакты жейбиз, суу ичебиз. Айрым адамдар чегинен артыкча ичип жешет. Андан сырткары күнүнө 3 маал, айрымдар андан дагы көбүрөөк режим түзүп алып, күнүнө 5-6 маал тамактангандар да жок эмес. Курсагы ачпы, токпу, саатка карап иче бергендер көп. Камыр оокат, жумуртка, торт, бекон, куурулган азыктар, эт, колбаса, кофе, чай, шоколад жана башка ушул сыяктуу күчтүү азыктарды 3-4 маал жеп, организмге абдан зыян келтиргендерди көрүү үчүн айланабызды карасак жетиштүү болот. Ал эми булардын керектөөсүн сиңирип, ашыкчасын чыгарып салуу үчүн организмге жашоо энергиясы жетишсиз болуп, ууга айланып денеге жайылат. Организмдеги токсиндер акырындап кристаллдарга айланып, муундардын оорусун алып келет. Муундарды майлап туруучу майлардын ордуна кристаллдар чогулуп бара берет. Жылдар бою муундарда чогулуп, жагымсыз оорус сезилгенде гана биз байкайбыз. Алгач тизеде байкалат, себеби тизе эң оор салмакты көтөрүп жүрүүчү чоң муун. Буларга токсиндик кристаллдар батыраак таасир берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Анан акырындык менен муундар жумшактыгын жоготуп, ийилчээктик ордун цемент сымал катуулук каптап баштайт. Андан соң басуу кыйындашып, муундар жумшактыгын жоготуп, ийилчээктигин ооруга алмаштырат. Бел оорусу. Аз гана адамдар бел оорудан алыс турат. Орто жаштагы адамдардан турганда белим бутум дегенин угуп жүрөбүз. Белдеги кристаллдардын бүткүл муундарга жайылып кетүүсү толук ыктымал. Муундарым ооруп жатат. Бул карыгандык деген сөз туура эмес. Жалгыз себеби бул муундарда уулуу заттар, туздар, токсиндер, кристаллдардын чогулуп калгандыгы. Миллиондогон адамдар муундардын оорусуна каршы дары-дармектердин түрлөрүн ичишет, сүртүшөт. Миңдеген адамдар айыгыш үчүн минералдык сууларга жана кумга жатышып жана башка ушул сыяктуу методдорду колдонушуп, муун оорудан арылууга умтулушат. Менин сунушумду муундарга каршы катардагы дары катары колдонушун каалабайм, бирок мен ишенич менен айта алам, муун ооруларынын чечими бар. Качан гана 24 сааттык, ошондой эле 3-6 суткалык ачкачылыкты кармаганда организмден уулуу заттарды денеден кууп чыгуучу күч иштей баштайт. Ачкачылык организмди тазалап жана дарылайт. Бул энергия дайыма сиз менен. Ачкачылыкка отурганда жашоо күчү, чайноого, аш кылууга, сиңирүүгө, ашыкча заттарды чыгаранга кеткен күч баары биригип, бүткүл организмди тазалоого киришет. Ачкачылык денеге физиологиялык эс алуу берип, жашоо күчүн жаңылайт. 60-70 жаштагы адамдын организми азыкты талап кылбаса деле, күнүнө бир нече ирет тамактанат. Организм толук иштетүүгө мүмкүнчүлүгү болбой калганына байланыштуу ал ашыкча азыктар ууга айланат. Ошондуктан дагы кристаллдар муундарга чогулат. Ал эми ачкачылык табиятка жардам берип, жыл бою чогулган кристаллдардын структурасын бузуп, аларда жарылууну пайда кылып, ийилчээктикти калыптандыра баштайт. Айрым жашы улгайгандардан байкайбыз. Жашы 50дөн ашып, физикалык кыймыл аз болуп калганына карабастан, жаш кезиндегидей физикалык кыймылда жүргөндөй көп тамактанат. Азыркы ал ичип жаткан тамакты аш кылууга жашоо энергиясы жетпей, калдыктар калып, ууга айланып, муундарга кристаллдар чогулат. Эчен жылдан бери туура эмес жашоо образында жашап келип, бир жума деле бул чогулган уулуу заттардан арылып, ден соолукту жашоого өтөмүн деген чоң жаңылыштык болуп калат. Кристаллдарды жоготууга 1-2 жума аздык кылат. Бул нерсеге жеңилбес эрк талап кылынып жана акырындык менен туура жашоо образына өтүү керек. Бизден эң талап кылынган нерсе бул табияттын закону менен жашоо. Ошондо гана жаратылыш сизди чын ден соолук деген белек менен сыйлайт. Ачкачылык бул уулуу кристаллдардан кутулуунун негизги программасы болуп саналат. Сиз билесиз, эрте келүүчү карылыктан кантип арылышты. Андан сырткары муундардын ийилчээк болуусу үчүн ушул күндүн өзүндө 24 сааттык ачкачылыкты кармап көрүңүз. Суткалык ачкачылык кармоо албетте бүт кристаллдардан арылтпайт, бирок организмди тазалап баштайт. Жумасына 1 суткадан ачкачылык кармаса, 1 жылда 52 сутка ачкачылык кармалат. Бул учурда жашоо күчү болгон муундар дагы уулуу кристаллдарды жок кылууга жетиштүү болуп калат. Ар бир ачкачылыктан соң муундардын кыймылы жакшырып, бара жатканы байкалып, жаштыктын ийилчектүү кыймылы өзүңүзгө кайтат.
Ашказандын кулу болбоңуз. Ашказандын 3/1 бөлүгү дем алуу үчүн бош жүрсүн. Көпчүлүк адамдар ашказандын кулу. Алар курсагынын ачтоогуна карабастан күнүнө 5-6 ирет тамак ичет. Мунусу аз келгенсип табигый эмес тамактарды көп жешет. Бизде оорунун көп болгондугуна таң калуунун деле кажети жок. Көп адамдар ашказандын эс алуусуна жол бербей, дайыма ашыкча оокат жеши менен ашказандын системасын бузуп, анын себебинен бүткүл организм жабыркайт. Ачкачылыктан кийин адатка айланган ашыкча тамак ичүү токтойт. Ашказан кичирейип нормага келет. Өзүңүздү жакшы сезип, жүзүңүзгө жаштык нуру кайтат. Мен физикалык кыймылда активдүү жүргөн адаммын, машыгууну үзбөймүн. Ошол эле учурда бир күндө 2-3 маал жеңил тамактанам. Ортодогу убакытты көбүрөөк өткөрүп, ошондо дагы ачка болгонумда гана табигый азыктар менен тамактанам. Канча жылдан бери жумасына 1 суткалык, ал эми 1 жылда 8-10 суткалык ачкачылыктын 4 ирет кармоо мага адатка айланган. Себеби ачкачылык кармоо менен денедеги кандагы оор жүктү алып таштайсыз. Анан кыймыл аракет тездейт. Эгер булардын баарына жетишкиңиз келсе, майтарылгыс эрик менен ачкачылык программасын пайдаланууну баштаңыз. Өзүнүн организмине кам көрүүнү каалабаган адам үчүн көп ирет кайталап айтуу, жүздөгөн далилдерди келтирүү жана ден соолукту чыңдоо боюнча кабар жеткирүү аракети өзүңүзгө гана жагымсыз жооп алып келет. Жаратылыш тартуулаган организмди тазалоочу, акыл эсти тундуруучу жана жан дүйнөнү жогорулатуучу ачкачылык кереметин илимдүү адамдар гана түшүнүп, практикалашат. Уйку табылгыс дары нормасы менен болсо, нормасынан ашканда өлүмдүн досу. Көпчүлүк диетаны кыздар арыктап фигурасын сактоо үчүн колдонушат деп билишет. Албетте бул түшүнүк туура жана буга кошумча айткым келет. Ачкачылык кармоо бул организмди тазалоочу, семизди арыктатып, арыкты нормага келтирүү үчүн метод катары дагы колдонууга болот. Тамак ашты спортко айлантып алгандар. Ар бир ооруп жаткан адам үчүн эң жакшысы эч нерсе жебегендик. Тамак ашты спортко айлантып алган адамдардын саны арбыды. Көп жесең күчтүү болосуң, күнүнө 4-5 ирет күчтүү тамактануу керек деп адам күчтүү тамак менен гана адам дегендердин түшүнүгүнө илимий далилдерди айтайын. Албетте адам тамак менен адам. Биз тамактан кубат алабыз, бирок канча көп жебейли, андан өлчөмдүү керектүүсүн гана сиңире алабыз. Ал эми калганын көп өлчөмдөгү жашоо энергиясын жумшап, денеден чыгарып салат. Чыгарып салууга энергия жетишсиз болуп калган учурда калдык болуп ашканда ашказан ичегилерде калып, ууга айланып бүт денеге чоң зыянын тийгизе берет. Кээ бир адамдар күнүнө 3-4 ирет көп тамактанып, анан чарчап жатам, кечке муундарым уюду дешет. Булар ашыкча, туура эмес тамактануу себебинен чарчоого кабылып жашашат. 99% адам ашыкча жана туура эмес тамактануудан улам ооруйт. Ооруп калгандын эрте карып кеткенден табышмактуу деле жери жок. Бул биздин туура эмес тамактануубузга жаза. Эгер организм талап кылбаса деле көп тамак жегенге адаттанып калган болсоңуз, организм аш кылууга мүмкүнчүлүгү жетпей, денеден тамак калдыктарын толук чыгара албай, миллиондогон клеткалардын ууланышына себепчи болосуз. Сиз оорукчансыз, карылык эрте келди. Себеби сиз организмди тазалап жүрүүнү үйрөнгөн жоксуз. Ден соолуктун сыры 3 гана сөзгө жашырылган. Өзүңүздүн организмиңизди тазалаңыз. Бул акылдуу сөздү мээге куюп алуу керек. Үйүңүздө дайыма көрүнүп турчу жерине жазып илип койсоңуз да болот.